шаарды жашылдандыруу боюнча 3,5 гектар бүгүнкү күндө жашыл зона болуш керек деген планды коюп жатышыптыр. Элестетиңиздер, 3,5 деген бул өтө чоң, ар бир райондо өздөрүнүн чоң паркы болуш керек. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө Бишкек мэрия ошол тарапта жакшы иштерди алып барып жатат. Мисалы, Ататүрк паркынын экинчи зонасы деле азыркы күндө реконструкция болуп, ошол жакта эле сонун болуп ачылып калды. Эми ошол жерде деле элдер келип, жүгүрүп, айланып, басып жүргөнгө аракет жасалса болот. А бул концепция эмне бүгүнкү күндө бизге жеңилдетүү болот? Эгерде элдерде 3-4 остановка жанында эле иши болуп аткан болсо, же болбосо 3-4 остановкадан кийин өзүнүн бир проблемасын же болбосо суроосун решать эте турган нерсе болсо, элдер такси заказ кыла бербей, элдер же болбосо автобуска отура бербестен басып ошол жактан жүрсүн деп. Анан өзүңүздөр билгендей, бизде баягы Аларча каналдары бар, БЧК каналдары бар. Ошолардын жандарыны, чекелерини баягы жүгүрүү зонасы жана жашылча зонасы кылып жасаганга өтө аракет жасап жатышыптыр. Мага ушул нерсеси өтө жакты.